بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Бүткүл аламды жоктон бар кылып жараткан жана ошол аламды ичинде сизди бизди адамдар тайпасынан кылып жараткан, адамдардын ичинде өзүгө эң мээримдүү, эң сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга үммөт кылып жараткан Аллах Таалага мактоолор болгон болсун. Сизди бизди эстеп жашоосунун башынан аягына чейин умматым деп өтүп кеткен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын салаваты болгон болсун. Бүгүнгү ыйык жума күнү бардыгыбызга маарек болгон болсун. Муфтияттан бүгүнгү жума күнү үчүн берилген тема аял кишилерди махрамсыз сапарга чыгуусу боюнча. Ажылык иштери башталып калды. Ошуга байланыштуу муфтият ар бир баянды жума темасыны өзүнүн сезонуна карап туруп жөнөтөт. Ажылык сапары башталып, умра сапардары башталып калган үчүн айрыкча башка сапардар бар. Башка мамлекетке чыгуусу бар. Бирок ыйык сапар, ажылык, умра, ибадат үчүн сапарга чыгуу үчүн аял кишиге дагы бир шарт кошулуп калат, ушул махрам маселеси. Махрам деп ушул аял киши кимге таандык болгон болсо, ушул аялга ким шарият жаатынан ким кожоюн болгон болсо, ошолорду махрам дейт. Өзүнүн атасы, бир туугандары, күйөөсү, балдары, небереси, ошолор бардыгы махрам болуп эсептелет. Никеси кимге жүрбөсө, ошолор махрам. Ошолор менен сапар кылуусу. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде аузу биллахи минеш шайтанир ражим, ар-риджалу каввамуна алан-ниса, садакаллахул азим. Эркектер аялдардын үстүндөн кожоюн кылып жараттык дейт эркектерди. Каввамун деп согушка чыкканда аскерлерди эң үстүдөгү жооптуу адамды каввамун дейт арабчасында. Ошол жооптуу генерал колуна астындагы аскерлерден кандай жооп берген болсо, согуш бүткөнгө чейин, бул жашоо бүткөнгө чейин бардык эркек колуна астындагы аялдардан, өзүнүн аялы эмес, колуна астындагы дегенден кийин өзүнүн карындаштары, бир туугандары бардыгы кирип кетип калат. Ошолорду үстүдөн кожоюн, эркектер ошолордон жооп берет дейт. Эми сапар биздин Ханафи мазхабы боюнча сапардын өзүнүн өлчөмү бар. Кайсы жерге баргандан кийин мусафир болуп эсептелет десе, жөө басып төө менен, ат эшектер менен хуржунду асып алып, кайсыча жерге чейин бир күн канча жол жүрөт, жолдо эс алат, чай ичет, экинчи күн канча жүрөт, үчүнчү күн канча жүрөт. Ошол ат эшектер менен 3 күн жөө басып жүргөндө канча жолду басып өткөн болсо, ошол жер сапардын масафасы, сапардын белгиленген общий жалпы метри канча чыккан болсо, ошол масафаи сапар деп айтылат. Ошол жерге баргандан кийин баягы адам мусафир болуп эсептелет. Мусафир адамга 4 ракат болгон фарз намаздар 2 ракат болуп кыскарат, сүннөттөрү окуйт. Мусафир адам сүннөттү таштабайт. Орозо ыктыярдуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга я Расулуллах, сапарга чыкканыбызда орозо түтсөк кандай болот дегенде айткан экен. Лайсал минал бирри ас-сияму фис-сафари деп. Сапарда адам кыйналып калат. Ошон үчүн сапарда кыйналып кетсеңиздер, орозо кармабастан кийин өзүңүздөрдү үйүңүзгө келгенден кийин ошону казасын тутуп кармап бере бересиздер деген хадис бар. Ошого мусафир адам сапарга чыккандан кийин ошол маселелер мусафирга таандык болгондон кийин 3 кече 3 күндүз канча жолду басып өтөт бизди Ханафи мазхабында десе ар түрдүү сөздөр бар. Бизди Ханафи мазхаб мулла Афсаттар дамлалар айтып кеткен, Дамла Хиндистани устаздарыбыз айтып кеткен, бизди Ханафи өлчөмү 120 километрден ашык жерге барган болсо, ошол адам мусафир болуп эсептелет. 120-130. Бизде 90, 77, 100 деген тема жок бизде.
Bizde muftiyаттан фатуа чыккан 120 километрден кийин узак жерге барган болсо, ошол адам мусафир болуп эсептелет. 120 километрден узак жерге аялдарды жөнөтүп жаткан кезде биздин мазхабыбызда ушул аялдын махрамсыз сапар кылуусу арам болуп эсептелет. Алдында жооптуу адам болуш керек. Ажылыкка барганда айрыкча, умрага барганда айрыкча. Ал махрам адамда эмне кереги бар десе, махрам адам аялыны коргойт. Айрыкча ажылыкка барсаңыз, адамдар шашып калат. Бир гостиницанын ичинде 3-4 эле лифт болот. Баягы лифттерден чыгып атканда көрсөңүз эркек аялдар аралашып кетет. Мурунку эркектерден кача турган, аялдардан кача турган мусулман эркек аялдар калбаган азыр. Баягы эркектер биринчи чыгып алайын деп, колунда баягы тамак ашы менен тез чыгышка аракет кылып аялдарга аралашып кетет. Биздин мазхабыбызда андай эмес, бирок имам Шафии мазхабында эки аялды ортосундан денеси тийип өткөн болсо даарат сынат деген өкүм бар. Биздин мазхабта андай эмес. Эгер ошондой болгондо биз даарат кармап жүрүүбүз өтө кыйын болуп кетет эле да. Айрыкча ушул ажылыкта. Ошол жерде керек болот. Анан кокустан бир ооруп калса же өлүп калган болсо, баягы махрамы жат адам, баягы аялга махрам болгон эмес, башка адамдардын кабырга мүрзөгө койгондон көрө өзүнүн махрамы койсун ошуну. Акыркы сапарына узатууда дагы махрам сөзсүз керек болот. Ошондуктан биз махрамды шариатта шарт кылып коет. Ал шариаттын өкүмү бизге жагабы, жакпайбы, айырмасы жок. Эки желкебизде парышта бар. Буяктан молдолор сүйлөп кое берет. Шундай бизде шунча сапар, шу сапардан узак жолго чыккан адам аял махрам менен болуш керек экен деп айтылган болсо, аны аткарышыбыз өзүбүздүн милдетибиз. Аткарабызбы, жокпу? Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Сумма ла тусалунна яума идин анин наим. Эртең шундай бир күн келет. Ошол күндө бизди тарабыбызда ала турган эч ким жок болот. Бардыгыбыз өзүбүздөн жооп беребиз. Hazret Musa aleyhissalam сураган экен: Кудай, өзүңө бир жакын пенде барбы? Мен жашап жүргөн мезгилде, ушул заманда, менин жашоомда мага жакын жерде бир өзүңө жакын бир пенде барбы? Бар. Ушул жерде, ушул тоодун үңкүрүнүн ичинде ибадат кылып, намаз окуп турат. Ушул мага эң жакын пенде. Hazret Musa aleyhissalam баягы айтылган жерге барып, караса бир адам намаз окуп атат, үстүндө бир желеги бар. Бир жайнамазы бар, намаз окуй турган. Анан жата турган кезде бир кирпичти башын астыга коюп алат экен, баягы кирпичти. Ошу менен жатат экен. Ыйлады Муса алейхиссалам, карап туруп: Кудай, чыныгы бейишке кире турган адамың экен го бул. Ибадат, күнөө жок, ушак сөз жок, гыйбат, тухмат деген нерселер жок. Чыныгы бул мусулман адам турбайбы бейишке кире турган? Муса, сен менден сураган убактыңда сага эң жакын пенде кайсы деп сурадың? Мен мага эң жакын пенде шул дедим. А шул адамдагы үстүндөгү желегинден, жайнамазындан, башын астыга койгон кирпичинден кыямат күнүндө жооп бербесе бейишке кирбейт деген экен. Ошолорго дагы жооп берет. Кийип жүргөн кийими өзүнүн хажаты асли дейт. Күнүгө кие турган кийимдер, иш кийим бар, өзүнүн үйдө кие турган кийим бар, меймандарчылыкка кие турган кийим бар. Шулардан өтө ашырып салган болсо, ага дагы жооп берет. Бул ушул адам берген неемат, шуга берген рызкыңга жооп бергенге чейин мен бейишке киргизбейм деген экен Кудай Таала. Кудай Таала эртең бардыгыбыздан сурап алат. Баягы аял ооруп калган болсо же өлүп калган болсо, ата ийик жерге баргандан кийин аны жерге бере турган адам намахрам болгон болсо, ошол нерседен өкүнүчтүү башка нерсе жок да. Бизде Ханафи мазхабта эркек өлүп калган болсо, ошол эркекти башка жууганы эч ким жок. Аны мүрзөгө койгону дагы эч ким жок. Аялы гана бар. Өлүп калгандан кийин нике болду, жоюлат. Нике тирүү адамга, өлгөндөн кийин кетти. Ошол эркекти аял киши жууса болобу десе, башка эркек киши аны жууганы башка адам жок болсо, аялы жууса болот дейт. Мүрзөгө дагы койсо болот, кепендесе дагы болот дейт. Ханафи мазхабында эркек киши өзүнүн аялы өлүп калган болсо, аны жууса болбойт. Аны мүрзөгө дагы кое албайт. Бизде
Эмнеге десе болду, никеси кыйылды. Ал эркек башка аялга ошул күнү, аялга жаназа окулбай ошул күнү эле үйлөнүп алса боло берет. Аялы жууса болот экен, аялы мөрзөгө койсо болот экен. Неге эркекке уруксат эмес десе, эркекти башы ачык каалаганына үйлөнүп кете берет. Аял эри өлгөндөн кийин 4 ай 10 күн идда отурат. Ошол идда эркектин никесинин астында болуп атат. Дагы эле нике акырына чейин нике кесилген эмес ал жерде. Эми эркек аялды кое албайт экен. Сиз айтып атасыз, мусафир болгондон кийин аялы өтүп калган болсо, ошол аялды жерге бергени баягы эркек намахрам болуп калат экен. Не болот десе, 50 жыл кошо жашаган эркек башка намахрамдар койгондон көрө ошол эркек өзүнүн күйөөсү койгон абзел болот. Эгер күйөөсү барган болсо. Ажылыкта көпчүлүк суроо берет да. Дамлалар, апам бар, карып калган. Ошол апамды ажылыкка жөнөтөйүн деп турам. Бересиздер. Кудай Таала бардыгын сурап алат. Бир мечиттин имамы өзүнүн жамааты, ошол мечитке караган жамаат бардыгыны эсеп китеби бүтпөгөнгө чейин баягы имам же бейишке же дозокко кетпейт. Ошол жамааттын суроо жоопу ошол имамга канча жамаат карайт? Имам дегенден кийин жооптуу адам деген. Ошол жамааттын ар бирини бейишке кире турганы, бейишке кирип алсын, дозокко кеткени, дозокко түшсүн, андан кийин имамдын суроо жооп болот. Ошол сыяктуу үйдөгү үй бүлөнүн чоңу колунун астындагы бардыгындан жооп берет. Ал кандай күн болот? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Яума яфиррул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби. Ошондой коркунучтуу күн болот. Ал күндө ата өзүнүн баласыдан, бала өзүнүн энесиден кача турган күн болот. Бирөө-бирөөнү кармагына алып, мен ушул адамга жооп берем деген сөз болбойт. Пайгамбарлар айтат экен: Аллахумма саллим нафси, Аллахумма саллим нафси. Кудай, мени өзүмдү эле этият кыл, мени өзүмдү эле саламат кылсаң болду, башка эч кимди билбейм. Үммөтүм дагы, үй бүлөм дагы керек эмес деп калат экен. Пайгамбарлар айтат экен. Бардык пайгамбар жыйылып, адам атадан сурайт экен: адам, сиз бизди атабызсыз. Кудайдан барып сураңчы, ушул суроо жооп башталсын эми. Махшаргахта шунча калып кеттик биз. Адам ата айтат экен: бейишке киргизди Кудай мени. Бардык неаматты берди бейиштен. Бир эле мөмөнү жебе деп койду, мен ошуну жеп койдум. Мен Кудайдын алдына барганы жүзүм жок, бара албайм. Бардык пайгамбар уну шылтоо кылып, буну шылтоо кылып, акыры бизди пайгамбарыбыз барып туруп ошол жерде мен үммөтүмдү өзүм ажыратып алам. Үммөтүмдү ичинден күнөөсү көптөр, бейишке кире албагандарды мен шафаат кылам деген пайгамбарыбыз алейхиссаламдын убадасы болот экен ошол күн. Ошондуктан кыямат күндө пайгамбарлар дагы жооп бергенден кийин биз дагы колубузду астындагы аялдардан бардыгындан жооптуубуз биз. Кыямат күндө ошол жерде жооп беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар: Хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли. Сиздердин эң жакшыларыңыз үй бүлөсүнө, аялына, балдарына эң жакшы мамилени кылганыңыздар, эң жакшыларыңыз шулар. Намазды окуп туруп, үйгө баргандан кийин айтатка көчөкандан үй зындан деп. Өзү мечитке келет, намазды окуйт, үйгө баргандан кийин үйдөгүлөрдү бардыгы коркуп турат да шундай кылып. Балдары коркуп турат, азыр атам сөгүп бербесе деп. Ата телевизордо эмнени көрсө, балдарды бардыгы ошону көрүш керек болуп калат. Неге? Ата сөгүп берет да. Балдарды сөгөт, неберелерди сөгөт. Анан карып калгандан кийин даратка суу ала турган эч ким калбай калат. Жаштыгында бардыгын сөгүп койгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир намаз окуп аткан учурда имам болуп, руку сажданы кылып, саждага барган кезде башыны саждадан көтөрбөй узак убакыт калып кеткен экен. Бул күнүгө боло турган абал эмес. Сахабалар кыжаалат болуп: "Я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, сиз саждада көп калып кеттиңиз. Сиз саждада көп калсаңыз, же Жабраил алейхиссалам периште келип сизге вахий алып келет, же бир биз үммөттөргө келе турган бир Кудай Таала жактан бир бала келет. Неге сиз узак калып кеттиңиз?" Экөөсү тең болбоду. Узак калганын себеби саждага барган убактымда неберем Хасан мени ат кылып минип, үстүмө чыгып алып, жакамдан кармап ат кылып минип ойноду. Ошол неберемде ойноп бүтүшүнү күтүп узак калып кеттим. Эмнеге? Эгер ошол убакытта туруп салсам,
Бул намаз адамды жыгыта турган амал экен да деп, намаздан көңүлү сууп кетпесин деп неберемди ойноп бүтүшүнү күттүм деген экен. Бизге окшоп баягы ойношкону келсе дейт го, намазды бүзөт. Небереңизге же сизди бирөө чакырып калган болсо дейсиз го, ошондо эки жакка салам берип намазды башкадан башташыңыз керек. Неге? Намаздан сырткары болгон ишке сиз көңүлүңүздү буруп, өзүңүздү үнүңүздү чыгарып туруп баягыларды эскертүү бергениңиз үчүн намаз бүзүлөт. Намазда болбойт. Же намазда турган кезде бири-биrini түртүп туруп, алды сап бош турган болсо, өтүп ал деп туруп түрткөн болсо намаз болбойт. Биз ошол намазыбызды бүзүп таштай турган даражага жеткенге чейин баягы балдарыбызга эскертүү берип, аларды сөккөн болсок, баягы бала кайсы бир пешенесини жерге коюп намазга жыгылат. Биз балдарыбызга үлгү болушубуз керек. Мусулманбыз. Эртең кыямат күнүдө эч бирибизди улутубузду сурабайт. Кудай Таала "Мен Раббук, ва ма динук, ва мен набиюк" мүрзөгө кирип, эч ким жаныбызда калбагандан кийин сени жараткан Кудайың ким деп сурайт. Сенин диниң эмне деп сурайт. Сенин пайгамбарың ким деп сурайт. Бизге баардыгы ушундай келет. Ошон үчүн мусулманбыз. Биринчи негизи биз мусулманбыз. Инна минан ни'амид дунья якфикал исламу ни'матан. Эгер дүйнөдө мага не'мат керек дей турган болсоң, ислам дини эң чоң не'мат бизде ушул ислам дини. Ошондой болгондон кийин жаш балдарыбызды дагы намазга, ибадатка, динге жакшыраак үйрөтүшүбүз керек да. Жаңы жыл болуп аткан убакытта мусулманчылыгыбыз козуп кетип, балдарды жаңы жылдан кайтаргыбыз келет. Бул болбойт. Бул мусулманды байрам эмес дейбиз. Балдарга бир жылда өзү бир эле ушул жаңы жылда шарт түзүлөт өзү. Негизи да. Бизде айыпыбызды айтайынбы? Бир христиан менен мусулман адам домдо кошуну болуп жашайт экен. Жаңы жыл келген кезде баягы мусулманды баласы кошунунка чыгып келип, атасына карап туруп, "Ата, кошунуларыбыз үйгө арча алып келиптир. Биз дагы алып келип бардык жерини безеп бир даярдык көрөйлүк. Балам, ал мусулмандарды байрамы эмес. Кой, кызыкпагын ага." Баягы бала чуркап чыгып, дагы ичкериге кирип, "Ата, досумдун атасы Аяз бабанын кийимини кийип алыптыр, Аяз атаны. Ошондагы бир сиз кийсеңиз, бир башкача кылып өткөрсөк, ал мусулмандарды байрамы эмес, христиандардыкы." Анан бир чуркап чыгып, "Ата, атасы белек алып коюптур, кечкурун саат 12-ге барганда балдарына, неберелерине берет экен. Сиз дагы ошондой кылбайсызбы, балам? Ал христиандарды байрамы, мусулмандардыкы эмес" десе, бала карап туруп, "Ата, келиң христиан болойлук" деген экен. Дейт да. Ал бала жума күндү көрбөсө, айыт майрамда түзүк көрбөсө баягы бала. Христиандарды майрамыны көргөндөн кийин жаш бала да каяктан билет анын динин? Биз өзүбүз эркиндикти, мусулманчылыкты, динди, мээримдүүлүктү балдарга сездирбесек, баягы балдар башкалардыкын карап калат да. Ошон үчүн биз мусулман болгонубуздан кийин өзүбүздү мусулманчылыкты карап туруп жашашыбыз керек болот. Элдер көбөйүп калды. Бүгүнкү баяндын темасы махрамсыз сапарга чыкпоо боюнча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын убактында кээ бир аялдарыны сапарга алып чыгат экен пайгамбарыбыз алейхиссалам. Бани Мусталик деген бир согуш болгон. Ошол согуштан кайтып келип аткан убактында пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол сапарга Айша энебизди алып чыккан экен. Айша энебиз өзү арык, кичине болгон үчүн баягы төөнүн эки чекесиге койгон сабаттар болот экен. Ошол сабатты ичиге эле пайгамбарыбыз алейхиссалам салып койгон экен. Салкындап кетет, баягы ысыкта кетпей деп. Анан Мединеге 2-3 сааттык жол калганда баягы жерде эс алайлык деп отуруп калып, Айша энебиз бир дарат алганыбы, бир нерсеге баягы сабатты ичинден чыгып эле кетип дарат алып келейин дегенге чейин сахабалар жолго чыгып салып, сабатты дагы көтөрүп, ичинде Айша энебиз барбы, жокпу, ичинде болсо керек деп алар көтөрүп эле кетип, Айша энебиз калып кетет экен баягы жерде. Кечке чейин кыжаалат болуп, Айша энебиздин себеттен түшкөнүнүн себеби Абу Бакыр Сыддык атасы пайгамбарыбызга нике болуп той кылып аткан убактында, "Эй Айша, бул чоң энеңден калган билек үзүк" деп колуга бир билек үзүк берип, баягыны жоготуп коюп, ошону издеп калган экен. Келгенге чейин бардыгы кетип калган. Анан
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединеге жетип барды. Карвандын, атчандардын аркасынан бир сахаба жоголгондорду, качып кеткен ат, эшектерди кыдырып, чогултуп келет экен. Hazreti Savfan ошундай чогултуп келип аткан сахабалардын бирөөсү келип караса, бирөөсү уктап атат. Жакындап караса Hazreti Айша энебиз. Карап туруп бир айткан эле сөзү инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деди. Башка сөз айтпастан Айша энебизди төөгө откузуп, төөнүн жүгөнүнөн кармап Мединеге алып кирди. Кечинде эле алып кирди эле. Баягы жерде Ибн Убай деген мунафыктарды чоңу бар эле. Элдерди ичинде сөз чыгарды. Айша менен Сауфан деген сахаба кошо жатып койду деген сөз чыгарды. Пайгамбарыбыздын жубайы боюнча. Мединеде баягы сөз таркап кетти. Пайгамбарыбыз дагы кимисине ишенишке кыжаалат болуп калды. Айша энебиз мен кылганым жок, Кудайга касам дейт. Элдерди бардыгынын ичинде ызы-чуу чыкты. Вахий келбей калган кез Пайгамбарыбыз алейхиссалам Абу Бакыр Сыддыкты чакырып, Абу Бакыр, вахий келгенге чейин кызыңызды үйүңүзгө алып кетип тура бериң азырынча. Сөз көбөйүп кетти. Айша энебиз ыйлап, жүзү кызарып кеткенге чейин ыйлап атасыга эрчип кетти. Абу Бакыр Сыддык пайгамбардын жубайы болуп сен шуну ишти кылдыңбы деп кызыны бир чапты. Шундай кызын деп баягы булутту койгон экен милдет кылып. Я Расулуллах, сизди көлөкөңүздөн, бизи бүтүбүздү көлөкөңүздү этият кылган Кудай Таала Айша ошо ишти кылган болсо сизге жубай кылып бере беле. Ойлосоңуз өзүңүз. Көңүлү кичине таскын табып, анан Hazreti Усман радыйаллаху анхуга барып, ey Усман, не деп ойлойсуз? Айша ошо ишти кылган болушу мүмкүнбү? Я Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ал билбейм ал иш боюнча. Бирок сизди алдыңызда шунча жүрүп күзөттүм сизди. Сизде бир нерсени көрдүм. Сизди денеңизге пашша келип конбойт экен. Бизге конот, тамакка конот, бардык жерге конот, сизди денеңизге конбойт экен. Билдим, Кудай Таала сизди денеңизге пашшанын конушуну арам кылып койгон экен. Эмнеге? Пашша нажасатка конуп келип пайгамбардын үстүнө конгон болсо, баягы көзгө көрүнбөй турган бир нажасаттагы пайгамбарга келип калат деп пашша конгон эмес экен пайгамбарыбыздын денесине. Сизди Кудай Таала пашшанын нажасатындан этият кылып аткан болсо, Айшаны ушул ишти кылган болсо сизге жубай кылып берет беле. Hazreti Али радыйаллаху анхунун алдыга барып, ey Али, сиз не деп ойлойсуз? Сиздин пикириңиз барбы? Я Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Bir gün sizde arkanızda namaz okuduk biz. Namaz okup durgan kezibizde namazda ortasında kokustan ele Peygamberimiz Aleyhisselam pütüdögü bayağı kalişti çeçip durup pütü menele şunday sürüp koygan eken. Pütü yemi. Sahabalarda bardığı oşul işti körgenden keyin pütünü çeçip sürüp taşladı. Meçit çanga tolup gitti. Sahabalar kılat ele. Nege? Bir jolu kılbay koyup Peygamberimiz Aleyhisselam kılganını kılbay koyup kança atpin kılgan sahabalar var. Al kaysıl jerde ele? Ажылыкка умрага баргандар билет. Мединеде Киблатайн деген мечит бар. Эки кыбласы бар. Бу жакта дагы бир кыбла, бу жакта дагы бир кыбласы бар. Биздин намазыбыз мурун Куддуска, Фаластин тараптагы Месжидул Аксага карап намаз окулган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам шу намаз окуп аткан кезде Hazreti Cibril aleyhisselam kelip ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem favalli vajhaka shatrul mescidil haram. Siz muruntan beri ümittönüp jüret elеңiz, yüzüңүздү Кабага эле буруп туруп Мекке жакка каратып намаз окусак дейт элеңиз. Эми бүгүндөн баштап Кудай Таала сизге буйруп атат, намазда турган кезиңизде жүзүңүздү буруп Меккеге карап алыңыз. Болду, бүгүндөн баштап кыбла өзгөрдү. Пайгамбарыбыз алейхиссалам намаздын ичинде турган кезде эле шундай бурулуп алды. Кээ бир сахабалар пайгамбар адашып кетти, жинди болуп калды деп намазды бузуп муртад болуп кетти. Динден чыгып салды. Кээ бири намаз бузулду деп буяка кетип калды. 10 сахаба, 10 эле сахаба Пайгамбар алейхиссалам не кылган болсо билип кылат деп пайгамбарыбызды аркасында эрчип 10 сахаба бурулду. Ошол 10 сахаба ашараи мубашшара болду. 5ке суроо жоопсуз кире турган 10 эле сахаба бар, ошол күнү бурулуп койгондор. Ошол күнгө 10 эле сахаба бар. Калган сахабаларга дагы келген 5тин эмеси. Бирок ошол күнгө 10 эле сахаба бар. Ошон үчүн Hazreti Али айтат, сиз калишти чечкенден кийин бардыгыбыз чечип салдык баягы жерде. Пайгамбарыбыз алейхиссалам карап айткан экен, неге калишкаңар чечтиңер? Я Расулуллах, сиз чечкенден кийин биз дагы аркаңыздан эрчип чечтик. Мени намаз окуп аткан кезимде Мединенин мечиттеринде мындай паласкилан болгон эмес. Жөн эле топурак болгон.
Meymandarçılıkka bir köçöge bargan eken. Al köçöde mal bagışat eken. Hazreti Cibril aleyhisselam kelip, ya Resulullah, siz oşul köçöge barganыңızda bir üydün najasatını basıp aldınız. Kalışыңızda sizde kişine najasat durat. Bul menen namaz okusanız bolboyut. Kalışты çeçip alın degen üçün çeçtim. Sizler peker çeçipsizler degen eken. Hazreti Ali karap durup, ya Resulullah, senin pikirin kanday dep surap atasız. Sizdi kalışыңızda biz körbögen, siz körbögen najasatты körüp durup, Kuday Taala Cebrail'dek çoğun bir perişteni jönötüp bar. Peygamber aleyhisselamga eskertүү ber. Kalışını çeçip alsın degenden keyin Ayşe oşu işti kılgan bolsa sizge jubay kılıp berer Ayşeni, sizge katın kılıp berer. Oylasanız. Peygamberimiz aleyhisselam köңlü tolgandan keyin çakırыңızдар emi Ayşeni. Ne söz bolsa bola versin. Ayşe үйge kaytsın. Ayşe nevizde akıllı ele. Peygamberimizge aytıp koyuңuzдар. Hazreti İsa aleyhisselamdı Maryam eneviz törögen kezde Maryam küyösüz töröp koydu. Bul zinadan törödü dep bayağı jerde uşak söz çıkıp ketkenden keyin Kuday Taala mucize jönötüp, vahiy jönötüp Hazreti İsa aleyhisselam jaş kezinde ele süyletip koydu. Apam zinakar emes. Kuday Taala şunday hüküm kıldı, men töreldim dedi. Kuday Taala Maryam'dı oşunday, Maryam enevizde oşunday jaman sözdörden vahiy arkılı kutkargan bolsa, maga dagı Kuday Taala vahiy jönötüp, ayat jönötmese barbayım oşol uyga dedi. Pendesini sözü menen jaman attık bolup uyumga keldim mi? Kudaydın sözü menen aktanı barbasam barbayım dedi. Siz şunday dep atat. Ayalыңыз, Ayşe kelbeyim dep atat. Anda kütöbüz. Vahiy kelse oşul vahiydi sözgө karayбыз. Maryam enevizge kiçine ele ayat kelgende, birok İsa Ayşe enevizge Kuday Taala Nur surasında 5-6 ayat bir bet kılıp Ayşe al işti kılgan bolusu mümkün emes. Bu yakta İbn Ubay degen çoğun münafıklar bul sözdü çıkardı. Bul sözge işenbegile Ayşe ak bular kara dep Kuday Taala vahiy jönötdü. Oşonduktan bardığızga керектүү маселе сапарга махрамсыз чыгаруу керек. Аялдарыбызды, өзүбүздү, колубузду астыбызда ким болгон болсо махрамсыз чыгарып ашыбыз керек. Муфтияттан бир кыскача эскертүү. Баягы WhatsApp'тарда, эмелерде видео келип калтат, же жазуу түрүндө мен банкта иштеймин, кичине акча салсаңыз сизге акча бар. Же ушу алдамчылар көбөйүп кетти. Сизди фамилияңыз окшоп атат бир миллионердин фамилиясына. Şu akça jönötsöңүз мен соттук кагаздарын туурлап берип деп, же баягындай карталарды, өзүңүздөрдү данныйларыңызды ар жерге жазбаңыздар. Азыр ошондой бизди Кыргызстанда дагы көп алдамчылык көбөйүп кетип атат экен. Бизге ийим муфтиятка кайрылып, ички иштер министрлиги şu жамаатка жеткизип койсоңуздар. Ошондой алдамчылыкка жол бербеш керек. Ишенбегиле деген эскертүү бар. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين